Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, аталар, агалар, байкелер жана инилер саламатсыздарбы? Ат сүйүүчүлөрү, барсыздарбы? Амансыздарбы? Биз бүгүн бул чыгарылышта сиздерге Полшадан Кыргызстанга алынып келинген Европа пародасындагы сөктүү өзгөчө пародадагы бээни көрсөтмөкчүбүз. Бул бээ сатууга коюлуп жатат. Учурда Ош тогу Учар айылында турат. Биз азыр жеке ишкер агабыз Акжол агабыздын үйүнө короосуна келип калдык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака? Жакшы, рахмат. Иштер жакшыбы? Жакшы. Айтыңызчы, бул бээни качан алып келдиңиз эле? Бул бээни 2019 март айларында алдырганбыз. Мартта келген. Март айында келген. Жашы канчада? Бул жашы 2016 3 жашар болуп калды ушунда. 2016-жылы туулган бээ да, Демек 3 жашта экен. Документтери бар мунун? Демек чет өлкөдө келсе документтери болот да. Бар. Европадан келген. Европадан келген. Паспорту бар экен да мында. Мына караңыздар. Польский эмне дейт? Европа тилинде экен. Европа тамгасы менен жазылыптыр, караңыздар. Польский экен. Кыскасы 2016-жылы туулган бээ экен. Андыктан ушул бээни ала турган болсоңуздар, сиздер Акжол агабызга кайрылсаңыздар болот. Баштын чоңдугун караңыздар. Бийиктигин караңыздар. Курсактын чоңдугун караңыздар. Сандын, буттун жоондугун караңыздар. Бийиктигин караңыздар. Мунун жашы 3 жаш болсо, бою канча? Бою 1.80 барат. 1.80 барат. 1.80 грубо. 1.80. Ылдыйга жете элеңизчи. 1.80. Демек 2 метрге жакын эле калат экен. Өтө сөөктүү бээ. Азыр курсагы чоңоюп турат, көрүп турасыздар. Менимче бул бооз болсо керек, а? Бооз бээ, Бооз бээ. Мына, көрдүңүздөрбү? Бооз бээ экен. Муну каякта качырдыңыз? Кыргызстандабы же ал жакта качырып анан алып келгенсизби? Жок, Кыргызстанга алып келип качырганбыз. Алып келип качыргансыздар. Кандай аттан качты бул? Чоң бир улакта жүргөн $45.000 келген аттан качырганбыз. Ого, $45.000 келген аттан качыргансыз. Ал ат кыргыздын жайдар атыбы же алда европейский беле? Болду, Европадан келген. Европадан келген сөөк саактуу ат деңиз. $45.000 аттан качкан бээ экен, көрүп турасыздар. 3 жаш. Буюрса бул бээден сиздер кулун ала турган болсоңуздар, охо, өтө байгелүү сөөк саактуу кулун ала турган болосуздар буюрса. Андыктан ушул бээге кызыгып көрсөңүздөр болот. Азыр бир жерде эле багып атасызбы? Үйдө эле. Үйдө эле. Эмнеге сатып атасыз? Өзүңүз мындай чарбачылыкка, саяпкерликке анча-мынча кызыгып коет окшойсуз. Чарбачылыкка, саяпкерликке кызыгабыз, шартка байланыштуу сатып атабыз. Шартка байланыштуу. Канча дейсиз сен мунун баасын? Bunun bağısını $11.000 деп атабыз. $11.000. $11.000. Кеми болобу ана мындай сүйлөшөбүзбү? Кеми бар сүйлөшөбүз. Тегиздеп, майдалап дегенде, я? Болот, сүйлөшөбүз. Вариантчы, вариант. Вариант үйгө деп атабыз. Үйгө. Үйгө, жери үй, квартира боло береби? Боло берет. Оштон болсунбу, Бишкектен болсунбу? Жок, Оштон болсо бизге ошо Актилек, Төлөкөн, Анар болсо болот. Болот ошолор. Жакшы экен анда. Агабызга кайрылып көрүңүздөр. Бул бээнин баасы $11.000 кеми бар экен. Эгерде жакса сүйлөшүп көрө бересиздер, бир-эки айландырып жетелеп көрүңүзчү. Дагы бир айландырып нарак берагын көрөлү, походкасын көрөлү, өнөрүн көрөлү дегендей. Кыпкыргызча пейилге үйрөнүп калган бээ экен уже. Көрүп турасыздар. Эгерде жакса сүйлөшө берсеңиздер болот. Экрандагы телефон номерлерге чаласыздар, Акжол агабызга кайрыласыздар, жакса аласыздар. Жоош. Мында карап коюмбу? Жоош экен, а? Кыйла. Кыйла жоош экен, мына караңыздар. Даже туэлек бээ да бул, туурабы? Туэлек бээ. Жашы 3 жашта болсо, почти бышты болуп калат экен да бул, а? Мына кыйла үйрөтүп коюптур, жоп жоош болуп калыптыр. Бул бээден кулун да аласыздар. Буюрса кымыз, саамалды алсаңыздар болот. Эгерде бул бээ сиздерге жаккан болсо, Акжол агабыздын телефон номери экранда турат. Чалыңыздар. 0770 50 60 10 0708 16 30 80.